Араван районунда курма бышты. Менин колумда турган бул ромашка деген сорту. Быйыл түшүмдүүлүк аябагандай жакшы болгону менен баалары өтө төмөн болуп, дыйкандар сатууда кыйналууда. Бахадыр Бакасов 6 жылдан бери багбанчылык менен алектенип үй бүлөсүн багат. Каарманыбыз 45 сотук жерге курма өстүрүп, жылына 40-50 миңге чейин пайда көрчү. Быйыл саясий кырдаал, пандемиядан улам кардарлар качып, баа арзан болуп, багбандын мээнети акталбай убайым тартууда. 98-жылы şu yerde men ürüç kılıp alganman. 3-4 yıl buğday ektim, makka ektim. Bir 6 yıl 7 yıl bolup kaldı, bok kıldım. Hurma ektim. Sortu ramashka. Xudoga şükür yaxshi yomonmas. Har yili yaxshi pulga sotib olardim. Bir yil jindek klientlar kelmasdan jindek arzonlab pishib ketyapti. Shunga sizlardan iltimos şu narsaga yordam qilib klientlarni ko'proq jo'natinglar. Араван районунда бакча өсүмдүктөрүнүн көп түрү бушат. Багбандар мол түшүм жыйноо үчүн көп эмгек талап кылынат. Эгер баа арзан болсо, багбандын үмүтү жаз алды менен төккөн бешене тери, эмгеги текке кетет. Соодагерлер да быйыл тобокелдикке баруудан чочулап турат. Заготовка кылып, бир клиенттен үмүт кылып отурабыз. Нарктар паст, жолдар жок. Шундай акыбал Араванда. 8 сом, 9 сом алып атам. Bir pura kılıp koyam da, bir klient kelip kalardı, ümit kılıp jatam. Жылыга 100 tonna, 200 tonna alabız. Жылыга klient bolot ele, bir klient yok. Bir 25 tonna kılabız boldu, bitet. Курманын бир түйүнөн 40-50 килограммга чейин мөмө жыйналат. Учурда курманын баасын бычып, жакшы баада сатуу үчүн жергиликтүү бийлик дыйкандарга кол кабыш кылууда. Өзү баягы бизнесмендерimiz бар. Россия, Kazakstan'a alıp, Bişkek taraftarı alıp abar satadigan baldarımız var. Azı uyuşturulgan. Быйыл район боюнча курманын 637 тонна түшүм алынган. Өткөн жылдары баасы 50-60 сомдон сатылган болсо, быйыл 15-20 сом болуп жатат. Араван район багбандары кирешелүү болгондуктан көбүнчө курма өстүрүшөт. Перизада Ташиева, Бексултан Абиев, Ош облусу.